Стол үстүндөгү теннисте кичинекей шарик тобу колдонулуп, ракетканын жардамы аркылуу ойношчу. Көрүп турганыңыздардай бул жерде эки тарап чоң шарик тобун баштары менен сүзүп ойноп жатышат. Бул чуңду чыңайым десең теннис ойно дешет эмеспи? Теннис ойногондор ракетка менен топту урууда көбүнчө бир колу менен иштегендиктен бул чуңдарынын өсүүсү байкалат. Ал эми бул эки баатыр баштарын машыктырып жатканго сыягы. Ооба, башты иштетиш керек. Бул ит өтө акылдуу экен. Көрүп турганыңыздардай шаты менен жерге түшүүгө аракет кылат. Бутун коюп, алдыңкы буттары менен кармап, оозу менен тиштеп жыгылбастан түшүп келе жатат. Адамдардын түшүп чыгып жатканын көрүп, үйрөнүп алган окшойт. Силердин итиңер ушинте алабы? Дубайда супер кичи автобус пайда болду. Ал саатына 250 км чакырымды басып өтүүчү жогорку тездиктеги электрдик автобустарды иштеп чыгуу долбоорунун негизинде ишке ашкан. Каттамдар борбордук диспетчердин буйртмасынын негизинде жүрөт. Долбоордун жетекчиси голландиялык биринчи астронавт жана профессор Вюббо Оклес. Ага болжолдуу түрдө 7 миллион евро коротулган. Каражаттын көбү Нидерландтар тарабынан каржыланды. Бул автобус бизге келсе, кантип пайдаланмакпыз? Бул көрүп турган автоунаа алды мотоциклга окшош. Бир бөлүгү лимузин сыяктуу жасалгаланган. Ушу менен сейилдөөгө жакшы окшойт. Жалпак экрандуу сыналгы. Үстүңкү бөлүк ачылып, ачык асман, таза абада эс алып кетүүгө ыңгайлуу. Эс алууңуз көңүлдүү өтсүн. Биз ушундай транспортту качан жасап чыгабыз?